Жогорку кеңештин регламентин жаңы конституцияга шайкеш келтирүү, парламенттин иштөө тартибин жөнгө салууга багытталган жаңы документ бүгүн биринчилерден болуп Ата журт Кыргызстан фракциясынын талкуусуна чыгарылды. Баш аягы 9 бөлүм, 164 беренеден турган мыйзам долбоорунун бир нече статьясы боюнча талаш тартыш пикирлер жаралды. Айрым эл өкүлдөрү бири-бирине карама каршы келген учурлар бар экенин айтып чыгышты. Алсак 10-беренеде саясий партиянын тизмеси менен шайланган жогорку кеңештин депутаты фракциядан чыккан учурда анын мандатын чакыртып алууга негиз болуп саналат деп жазылган. 13-статьяда болсо мажоритардык система боюнча шайлангандар дагы фракциядан чыкса эл өкүлү болуу укугунан ажыратылат деп көрсөтүлгөн. Буга Ата журт Кыргызстан фракциясына кошулган бир мандаттуу шайлоо округунан тандалып келген 18 эл өкүлү каршы чыгышты. Бир мандаттуу округдан шайланган депутаттар бул эл шайлаганда элден түз шайланып келди. Ошон үчүн мисалы партияныкын түшүнсө болот. Себеби дегенде ал партиянын тизмеси менен барды, партиянын аты менен барды, балким партиянын ресурсу менен барды, балким партиянын жардамы менен барды. Ал жерде маселе талаш болушу мүмкүн эмес да. Бирок мажоритардык жол менен шайланып келген депутаттарды бул ушул пунктты алып эле салыш керек да. Бизде андай маселе болбош керек. Бизде взаимозамещающий жок. Эгер биз бир мандатын алып коюп, кайра шайлоо өткөрүш керек. Фракцияда киргенден этиги парламент партиянын менен кирген алардан взаимозамещающий бар. Кеткенден кийин очередде ким турат, ал кирет да. Ошон үчүн бул тиги кайра шайлоо өткөргөндө дагы бир расход болот атпайбы бюджеткечи? Ошон үчүн, конечно, биз фракция кирип, албетте фракцияда калабыз. Бирок бул жөндө дагы бир противоречие болот атпайбы? Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбооруна бир эле депутатка добуш берүү укугу менен 2 комитетке мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн берүү сунушталды. Муну менен парламенттин иши эффективдүү болот деген ойлор айтылганы менен кээ бирлер буга каршы чыгышты. Бир депутат 2 комитеттин жыйынына бир убакта жетише албай, кворум чогултуу маселеси жаралышы ыктымал дешет фракция жыйынынын катышуучулары. Мындан тышкары жогорку кеңештин төрагасынын 3 орун басарын улам-улам алмаштырып туруу демилгеси дагы көтөрүлдү. Төраганын орун басарлары bir жылда bir жол алмасын, же болбосо 2 жылда bir алмасын деген bir сунушту киргизип койбойлу ушугачы. Эми төрагалар спикерге ал мүмкүн 5 жыл отурса иштей берсин, керек болсо 2 созуп иштесин. Орун басарлардыкын эми башка фракциянын дагы өкүлдөрү иштеп тажрыйба алып даярданыш керек. Анан орун басар болуп 5 жыл отуруп алганда да туура келбей калат. Конституциялык мыйзамга киргизилип жаткан эң маанилүү өзгөртүүлөрдүн бири эми депутат өзү гана добуш бериши керек. Эл өкүлдөрү буга чейинкидей же азыркыдай жыйындар залын түрө кыдырып, кесиптеши таштап кеткен ишеним катка таянып, каалагандай кнопкаларды баса албай калат. Биз мыйзамдардан башка маселелер боюнча добуш бере алабызбы? Жаныбыздагылар берип басып койчу, карап койчу деп атпайбы ошол? Жок, бере албайсыз. Бере албайсыз. Бере албайсыз. Вообще эч кандай маселеге. Жок, бере албайсыз. Burada mıyzamlarga emес маселелерге биз доверенность менен добуш бере алат элек. Ошол ал бар эле, ал норма бар эле, доверенность аркылуу биз аз жок, бүттү. Депутаттарды түйшөлткөн дагы бир маселе жогорку кеңештин жыйналышында чыгып сүйлөөгө берилген убакыт. Азыркы тапта жалпы отурумдарда парламентарийлердин сүйлөөсү үчүн берилген 2 мүнөт аздык кылып жатканын айткан эл өкүлдөрү аны 3 мүнөткө узартуу керек деген пикирде. Процедурный боюнча дагычы 4-чү менен 6-чы туруп алып айтыша берет экен бири-бири менен ошондо чектөө коюп койсо болобу? Болот. Беркиге эки жолу чектөө болуп атат азыр мал жердечи. 2ден ашык сүйлөбөйт депчи. Процедурада ошондой кылып коюш керек. Болбосо биздин тушубуздагы ошо жазып коелучу. Процедурада 5-чи микрофон токтобой калат да. Ар бири менен жанагы агай болуп кетет да. Калемди кашыктеп. Бул жерде биз берилген суроого жооп берип атып, ал өзүнүн башка проблемасы өтүп кеткен момент болуп атат. Кече болду ошондой мисалы үчүн. Башка жакка өтүп атышат. Анан өткөндө биринчи кийинки отурумда да ошондой болгон болчу. Эми атын атап эле коеюн, ал жерде биздин тиги чүт автобиографиябызды окуп айтат ал жердечи. Сен мындай кылдың, сен тигиндей кылдың дегендерди. Ошол процедурный берилген маселе боюнча гана жооп берсин, калгандарына келгенде чектөө коюш керек анан. Жооп берүүчүлөргө чектөө койгон туура эмес болуп калат. Себеби дегенде биз суроо бергенде определенный убакка даярданабыз. Кыскараак сүйлөгөнгө. Биз болгону суроо гана беребиз. Алар эми эгерде алар ооба жок деп койсо, дагы ынанбай калабыз. Анда дагы айтабыз, кененирээк айтыңыздар депчи.
Ошон үчүн эми ар кандай киши бар да, ар кандай мекеме, ар кандай мисалы министрлер, жетекчилер оюн кеңирээк бизге түшүнүктүү кылып айтып бериш керек да коомчулукка. Ошон үчүн ал менин оюмча аларды чектөө туура эмес болуп калат. Менин сунушум бир гана төрага эми кыскачараак айткыла деп ооз эки гана айтып түшүндүрүшүм мүмкүн. Мен бул жерден эми эгерде 2 мүнөт же 3 мүнөт коюп койсок, ал жерде кеңирээк мисалы бир графалар менен же бир цифралар менен түшүндүрө турган нерселер да болуп калышы мүмкүн да. Төрагага же орун басарларына ошондой полномочияны берген учурда да мына азыр өзүбүздүн шайлаган вице спикерибиз айтып атат, кечээки инцидент боюнча. Эми инцидент дебесек деле болот. Укпай койду деп атат. Мына ошого бир 5 мүнөтпү, 3 мүнөтпү бир ограничение коюп койсок, кечээ мен көрүп аттым да. Сиздер анча-мынча кишилер кетип калдыңыздар. Жанагы депутаттын үстүнөн жөн эле түшүп алды жанагы. Бул кишилер замечаниясын берсе укпай атыптыр. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Бизи бири-бирибизди сыйлап, Урматтуу коллегалар. калышыбыз керек жакшынакай. Силердин укуктарыңар бир эле төрагада эмес. Мына 79-чу беренеде сиздер чыгып замечание да берсеңер болот. Ага чек койсоңор болот. Ага критика кылсаңар болот. Сиздерде дагы укугуңар бар. Жогорку кеңештин регламенти тууралуу мыйзам долбоорундагы парламенттеги фракциялардын катчылыктарын жоюу же калтыруу маселесин тегерегинде да талкуулоодо. Айрымдары катчылыкта иштегендердин санын кыскартуу менен гана чектелсе болот дешсе, дагы бирөөлөрү ал жактан кетирилгендер консультант катары депутаттарга жардамдашса туура болорун айтышууда. Көпчүлүк эл өкүлдөрү азыркы тапта бир катчы референт менен көп жумуштарды аткарууга жетишпей жатабыз деп нааразы болушту. Нурсада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.